Кыргызстанда азык-түлүк тартыштыгы жок, ал эми баалар жөнгө салынган. Мындай жагдайды сиздер жер-жерлерде өтүп жаткан жарманкелерден байкай аласыздар. Биз азыр Турдакун Усубалиев атындагы эски аянтта турабыз. Мына бул жерде өзүңүздөр көргөндөй товарлардын бардык түрлөрү өндүрүштөн чыккан баада сатылып жатат. Саламатсыздарбы? Менин атым Улан. Биздин производство кулпун айым. Өзүбүз өстүрөбүз Кара Балта, Тилмен айылында. Жана калса бир гана клубника эмес. Клубника в шоколаде, дубайский шоколад. Клубника менен эмне связан болсо, ошонун бүт баары бизден келет да. Фуршеттерге чакырсаңыздар болот. Жарманке абдан жакшы, өткөн жарманкеда чыкканбыз. Биздин клиенттерибиз аябай жагымдуу кетишет. Өзлөрүнүн клубника в шоколаде, бельгийский шоколад менен келет, аябай даамдуу жана клиенттерибизге аябай жагат. Минсельхоз жасаган ушу продовольственный ярмарка кызуу өтүп атат. Мен да өзүм келип бияктан балык, тоок алдым. Баалары деген жакшы экен. Урматтуу Бишкектин тургундары, келип туруңуздар. Келип бияктан ошо продукцияны чыгарган кишилерден өзүнөн прямой аласыңар. Эсиңиздерге сала кетели, мындай жарманкелер Кыргызстандын бардык райондорунда өтүп жатат жана ал жерлерде дагы баалар өндүрүштүк баада чыгып жатат. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жерде эттин баасы 600 сом. Мындай этти сиздер жарманке күндөрү бир жумага жетерлик кылып алып коюп, бир жума бою колдонгонго мүмкүнчүлүгүңүздөр бар.